Улуу жараткан аалам жана мен жумасына бир жолу аруулануунун, тазалануунун үстүндө болгонун оңго дейм. Оозумдан бал шекерлер тамган сайын адамдарга түркүн сырларды айтуу менен бирге өзүмдөгү жаңыланууну сезем. Жарыкчылык дүйнөнүн асылдыгын туюнам. Туура кеп сүйлөп, турмушту таразалап, жакшы үмүттөргө жетеленген адам эч качан түпсүз туңгуюкка кез келбейт. Тирүүлүктө сенин жасаган кызматың, коомдо ээлеген ордуң, адам баласынын жашоосунун айрым бир булактары. Ээн олтуруп жалгыз ойлонууга не жетсин? Жанымда эч ким жокто дүйнөнүн сырларын, жаратылыштын кубулуштарын, улуу жараткандын буйруктарын угам. Бүгүн дагы мына ушуну менен алекмин. Билинер билинбес күчтөр мени курчап алды да, ааламдан акылдар келип нур болуп куюлууда. Бул учурда мен үчүн адамдардын баарысы бирдей мааниде. Акылмандуулуктун чегинде жөнөкөй гана пенде. Адам сезбеген аалам сырлары алдымда мелмилдеп жатат. Кээде карап олтуруп, бул түпсүз туңгуюкко деген ойго келем. Мен үчүн бул ачылыштар түгөнбөөчүдөй болуп сезилет. О дүйнө, жакшылыктын чеги, акылмандуулук жер жүзүндө көп болсо гана. Айрым учурларда көөнүм азып, адамдарга нааразы болом. Бирок ушунун баарын жайкап, кайрадан кадам таштаткан аалам деген бар тура. Жаңылыштык кетирсең аны түздөп, акылыңдан азгандан нур толтурган улуу күч, жараткандын күчү. Анын берген акылын боюма сиңирген сайын менде күч кубат пайда болот. Менин чыгармачылык ишим улуу күч жараткан менен байланышкан. Күндөн күнгө ойлорум тереңдеп, жараткан Кудайдан топтогон акылды адамдарга тезинен жеткирсем деген тилегим өнүгүүдө. Айта турган ойлорум өтө көп сыяктуу. Таалайыма жазылган бул тагдыр эмне менен аякталат болду экен? Мен адамдарга кандай чокуну көрсөтө алам? Бул жарыкчылык дүйнөгө кандай жакшылык алып келе алам? Менин максатым эмнеде? Айтылчу сырлар кайда барып такалат? Канчалаган адамдардын ой максаттары бар. Алардын арасында болуу менен бирге өзүмдү бактылуу сезем. Баарысынан да жагымдуусу жан дүйнөнү туя билип, келечегин көрө алган адамдардын акылы мага дем берет. Тилекке каршы, бул жашоонун кызыгын майда барат нерселерден көрө билген адамдар да бар. Андайлар көңүлүңдү кирдетип, азга болсо да жан дүйнөңдү ылайлантып кетет экен. 20 кылымдын аягы адамдарга эмне алып келди? Аздан соң башталчу жаңы кылым эмне менен бүтөт? Ушул суроолор менин тынчымды алчу болду. Сыягы менин акыл эсим, жан дүйнөм ушул доорлор менен тыгыз байланышкандыгынан го. Улуу жараткандын күчү, аалам жана мен